Сереп ТВ каналы, Сереп ТВ YouTube каналы Орусия жергесинде иш сапары менен. Бүгүн биз командабыз менен Иваново шаарындабыз. Бул шаар тууралуу кызыктуу маалыматтарды айта турган болсом, шаарда текстиль аябай өнүккөн экен. Анан бул жерде биздин кыргыз мигранттар дагы көп экен. Жанында турган Кайыргүл айым, кыргыздын кыйын айымы, мына ушул Иваново шаарында 14 жылдан бери эмгектенет. Башында өзү кайсыл бир цехке тигүүчү болуп кирген болсо, азыркы учурда өзү бир чоң цехти ачып, ал жакты жетектеп, Кайыргүл айымдын алдында азыр биздин эле мекендештерибиз 60 адам иштейт экен. 60 адамды жумуш орду менен камсыздаган. Шаар сонун экен. Биздин шаар Иваново город невеста деп аталат. Бул шаар аябай тынч, аябай кандай тынч. Анан бул шаарда основном ушул текстиль тармагында швейный цехтер менен жумуш ордулары бардыгы эле швейный цехтерде. Анан бул жер Союз учурунда негизи текстиль шаар болуп, ошол кезде согушка аскерлерге, анан апаларга, ашканада иштеген больницадагыларга, анан пастелдерди, подушкаларды, ошол нерселерди тигип, Союз учурунда ушул шаардан тарачу да. Ошон үчүн бул шаар Россия боюнча текстильный город деп коет, город невесты деп коет. Ушул жерде бизде чоң складдар бар, тканга, жип чыгарган заводдор бар. Ошонун артынан биз бүгүнкү күндө ушул жерге келип, цех ачып, орношуп калдык да. Мигранттардын көпчүлүгү башында Москвага келишет, Питерге барышат, Неден улам эмне болуп бул жерге келип калгансыз Иванового? Иванового мен бул жакта эжемдер бар болчу. Ошолор аркылуу эле келгем. Келип, ушул жактан эл катары эле мигрант болуп, ошо Россияга барсаң көп акча табат экенсиң дегенден улам эле мен дагы келип, анан карасам бул шаарда цехтен башка жумуш жок экен да. Анан тигишти үйрөндүм, ордон тигишти үйрөндүм, анан элдерди карап эле, жашап өзү иргеп эле 1-2 айда эле уже үйрөнүп кеттим. Цехке кирдиңиз алгач, Цехке швея болуп кирдим. Анан оңой жерлерин тикчим, ошентип отуруп эле бир ай 2 айдын ичинде тиккенди үйрөнүп, андан дагы аябай шустрый болгон окшойм да. Эми ошол кезде 18 жаш. Анан бат эле тиккенди үйрөнүп, уже 1-2 айда алардын зарплатасына жетип калгам да. Анан мага улуу эжелер бар болчу. Негизи өзбек улутундагылар мага үйрөткөн да тиккенди. Ошолор айтат, "Вот сен калп эле, сен тигишти билет экенсиң, бизден көп зарплата алып баштадың го" деп эле анан ошентип айтып калышчу да. Азыр эми эстесем, жаштык кезде баягы адам кылганда адам жасайт экен, бат эле тиккенди өздөштүрүп кеткен. Ал кездеги маянаңыз канча болгон? Эң алгач алган цехтеги маянаңыз? Биринчи 1 неделя иштеп, или 2 неделя иштеп 3000 алгам. 3000 алып, анда да аябай кубанып, сүйүнүп бир детский көйнөк тикчик, ошону бир пачканы алгам, канча штук билбейм, бирок бир жума тиккем да. Но тигип, ар бир спресс машинага отуруп, тигип көрүп, ошону брак кылбай чыгарып бергем да. Кайра өзүңүздүн цехиңизди ачуу, качан өзүңүздүн цехиңизди ачтыңыз? Неден улам ачып калдыңыз? Мен ошол цехте детский кийим тикчилик, ошол жактан үйрөнүп, андан кийин ошол жактан жолдошумду таап, анан баш кошуп, биринчи баламды төрөгөндө аябай кыйналганбыз. Бизде деген мен үйдө отуруп калдым. Акыркы 50 эле рубльбыз бар. Же жолдошум жол керек кылып жумушка барыш керек, или мен нан сатып алышым керек. Анан ал 50 рубль барганына эле жетет, мен келгенине жок болуп калсам, пешком деле келе берем. Тиги 1 сааттык жолдон деле ушинтип айтып акчасын баарын мага таштап кеткен да. Анан ошол күнү аябай ага чейин мынтип ойлогон эмесмин, мен баягы төрөсөм үйдө отурам го деп эле, эми жашмын да, ошентип эле ойлогом. Акарса Россияда бир кишинин тапканын 2 киши, тем более биз уже балам бар, 3 киши жеп коет экенбиз да. Ал кезде баягы документтерге кысым жасап, ушундай учур көп болуп аткан. Анан
ошонун артынан мен өзүм жумуш издеп баштадым. Үйгө апама чалып, апама няня сурап баштадым. Баламды карап турганга бир нянька керек, иштешим керек болуп атат деп. Анан как раз үйдө бир сиңдим келип калган экен. Ага айтса макул болуп эле ошол күнү эле бирөөдөн карызга акча алып, анын билетин алып берип, анан бир башка ошол жумушка жакын жерден квартира сыймайт этип, анан өзүм да жумушка чыгып баштагам да. Балам эмчекте балам бар болчу, жумушка келип кетип, саат сайын барып келип иштечүм. Бир штуктан сатып алгам да. Бир аверлог алып келем, аябай бактылуумун, сүйүнүп, анткени ошол кезде өзүм дагы наемный жумушта зарплатада иштечим да. Зарплатамды алып, эле машинка алып отуруп, чогултуп, бир 4-5 болгондо анан кийин цех иштетип баштагам да. Ай сайын өзүмдүн прибыльдарымды чогултуп, анан бирден экиден машина сатып алып, кошуп, бүгүнкү күндө ушул даражага келип отурабыз. Жалпысынан бул цехте канча адам эмгектенет? 60 тигүүчү бар. Башында 4 эле киши менен баштаганбыз. Бүгүнкү күндө буйруп насип болуп, 60 киши иштеп атабыз. Көбүнчө мен байкаганда биздин эле мекендештер экен, Ооба, биздин өзүбүздүн эле мекендештер, өзбек улутундагылар бар, анан кыргыз улутундагы мекендештер менен эле цехти ачкандан баштап иштеп келем. Ар бир келген шея мага өздөрүнүн бул миграцияга жыргагандан келбейт да. Өздөрүнүн жашоо шартын, бала бакырасын айтып, мен алар менен бир туугандай эле болуп калам да. Ошон үчүн ар бир келген шеямдын, ар бир жумушчумдун тарыхын билем. Ошон үчүн алар менен мындай бир туугандай эле мамиле кылып, мен дайыма айтам, мен силерди аябай жакшы көрөм депчи. Ошол себептен бизде жылуу мамилелер, анан могу жумуштан кийинки деле сферада Кыргызстанга деле барганда катташалы деп ушундай мамиледебиз да. Быйыл мына буюрса 3 жыл болот же. 3 жыл болот. 3 жыл мурун мен таап келип калган. Эжем экөөбүз уже 3 жылдан бери чогуу иштешип келебиз. Эже аябай качественный тигет, эже. Мага деген цехке көптөгөн швеяларды алып келип берген Кыргызстандан. Бул жактан канча маян аласыз эжеке? Тиккенге жараша, объемго жараша аласыздарбы же стабилдүү оклад болобу? Объемго жараша. Өзүм канча иштесем ошого жараша алам. Бул тигүү тармагын жакшы алып кетип атканыңызды кайсыл убакытта түшүндүңүз? Ишеним кайсыл убакытта пайда болду? Бул мен түшүнчүмдө бир айлыкта иштегенде бир нерсе жарата албашым. Анан биринчи эле жумушум ушул швейный сферада болгон үчүн анан башка эмнени бизнести ойлойсуң да. Ошонун артынан цех ачамын, мен да иштеймин. Значит, мындай ага чейин түйшүктөрүн же болбосо эмнеден баштаймын оюңа келбейт экен. Анан менин биринчи эле максатым мен машина алсам эле уже цех ачылып кетет деген эле ой болгон да. Эми акылым ошого эле жетти окшойт да. Машина алдым, анан баягы чоң помещение 100 метр квадратка койдум. Андан кийин ошол жерден алгачкы заказдарымды алып тигип баштадым да. Бирок негизи мен мындай ниетке ишенем да. Цех ачып атасыңыз дейсиң, ооба дейм, анан заказым бар. Жок, бирок болот да деп өзүм ошол өзүм жан дүйнөмөн ишенип келип эле цех ачкан күндүн эртеси эле мага уже заказ түшкөн да. Мен цех ачтым, анан мен бизде Кыргызстанда Лалафа деп коет го, мен Авитого эле реклама киргизип койсом, анан
аябай түн менен ойлонуп жатам да, эмне кылам деп иш баштадым, бирок аябай бактылуу цех кылып атам депчи. Анан өзүмө ишенип алгам, анан уктап турсам эле мага бир орус чалып калды. Анан ушундай заказдар бар, тигесиңерби дейт да. Же аны түшүнбөйм, мен өмүр көргөн эмесмин, өз цехти бул жактан үйрөнүп атам. О, да дей бердим да. Анан хорошо деп цехке келди. Цехке келгенден кийин биринчи заказын берди. Анан ошол заказчик менен бүгүнкү күнгө чейин иштешебиз да. Ошол цехти ачып баштагандан кийин эле, андан кийин өзүмдүн тааныштарым эле сен да иштейличи дешип эле швеялар келишип, анан швеялар негизи башында издеген эмесмин да, биринен бири угуп эле келип, бүгүнкү күнгө чейин ушундай биринен бири угуп келип эле цехти дайым толук турат да. Бул деле Алла Тааламдын көзүнүн түздүгү же болбосо жакшы ниеттин жакшылыгы. Ошон үчүн ниеттерибизди түз коюп эле иштеп алдыга кете бериш керек экен. Бул менин жумуш бөлмөм. Ошол жерден кишилерди кабыл алып иштеймин. Андан кийин бизде могу жак лифт. Бул жер 3-чү этажда, анан бизге атайын мындай лифт куруп берген. Бул жактан отгрузкаларды баарын кылабыз. Анан ушул жактан келип ткандар бул жерге түшөт. Кайра эле могу коробкалардын баары ошол лифт менен отправка болот да. Анан менде 2 закройный стол бар, 1 закройный стол бул. Бул каталка, ушул каталка менен пачка деп коебуз биз, курьеркалар ошолорду жазып крой кылышат. Анан бул жактан кройлор кесилер менен швеяларга алып кетишет. Анан калган кройлор бул жакта турат. Бизде бул жак кухня, өзүнчө, бул жак бир склад, жиптер турган бир складыбыз. Чоң эле кеңсе экен, канча квадрат метр болуп калат? Даже мякта батпай эме кальдерго чейин коюп кеткенбиз. Бул основной цех. Цехте ушинтип ушул жерден тигилип, бул жерде бардык спец машиналардын бардык түрү бар. Бул мисалы паскашовка деп коебуз, примастроить, ушул жердеги бардык кийимдер готовый изделия ушул цехтин ичинен, основной ушул цехтин ичинен готовый болуп, анан ар бир швея тиккендерин карап, текшерип, оодарып, анан упаковкага өткөзүп. Бул жер упаковка. Негизги конечный точка ушул жер. Ушул жерден упаковка кылышып, коробкаларга салышып, штрих-коддорун чапташып, анан уже товарлардын баарын даярдашат да. Мисалы, могу костюмдар мондай штрих-коддор менен зип-пакетке салынып, анан коробкаларга салынып, уже товар даяр болот да. Анан бир эле алар эмес, мисалы, бул жакта пижамалар, ушундай QR-коддору, баркоддору болот. Анан упаковка кылган киши монтип жазып коюп, коробкаларга салат. Анан ушул жактан каралып, скан кылынып, скан менен уруп, анан отправкага даярдайбыз да. Бул биздин 2-чи закройный стол. Азыр бул жерде костюм трохниткадан кесилип атат. Могу баары костюм э? Бул иш сиздин колуңуздан келип атканын, жумушуңуздун өзүрүн көрүп атканыңыз кайсыл жылдарга барып такалат? Мына бир 3 жыл болду да. Системага түшүп калганы, мен кайсыл жакта болбойюн, цех иштеп жатканы, буга бир 3 жыл болду. Ага чейин цехте баягы доллар көтөрүп кетип, согуштун башталышы болуп, банкрот болуп, андай кездер деле болгон да. Бирок эч нерсеге карабай, азыркы күндө стабильно могу бир система менен иштеп келатканга бир 3 жыл болду. Цехтин алдыга жылы плюс болуп келатканычы. Ага деле биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек экен. Мисалы, мен
көп кишилерге азыр өзүмдүн коллегаларыма баягы швея болуп эле иштеп жүрүп цех ачыш бул вообще туура эмес экен негизичи. Бирөө өзүң окушуң керек экен, өзүңө инвестиция кылыш керек экен да. Башкаруу, ошончо кишини башкаруу, ошол системага кирүү, түшүнүү, алып кетүү бул вообще башка тема да. Анан мен өзүм деле швея болуп эле, анан кийин бир кишилерди башкарып калыш аябай кыйын болгон учурунда. Бирок мен баягы уялчу эмесмин, мен окуучумун ютубтардан. Мен өзүм кыргыз класста бүткөндүктөн көбүнчө биз ошол кезде ютубтан Арстанбек байке агайыбыз ошол көп ушундай мотивацияларды берип, башкаруу жөнүндө, бизнес деген жөнүндө чыгарып жатканда мен ошолорду уккам да. Ошолорду угуп, өзүмдү өстүрүп, анан кийин түшүнүп калгам, значит, шеф мындай болуш керек экен, хозяйка мындай болуш керек деген нерселердичи. Самом деле ошолордун баарын өзү окуп, өзүнө билим алып, анан бир бизнести баштаса, анан ошондо башкаруу системасы жакшы кетет экен да. Мисалы, ар кимдин ар кандай жумушчу, ар кандай адамдар келет да. Бири ар кимдин характери ар кандай, анан ар биринин сөзүнө же кылган мамилесине эгерде сенин өзүңдүн билимиң жок болсо, сынып калыш бат эле да. Менде сынуулар болгон, менде деле баягы таарынычтар болгон. Бирок ошонун баарынын үстүнөн жеңип, баарын түшүнчү, бирок кантип кылыш керек экенин билишмесин да. Түшүнүү бөлөк, ошону аткарып кылган бөлөк да. Азыр бүгүнкү күндө мен менен же айтышам, же урушам, же бирдемкени талап кылам деп киргендерге, наоборот, мен алар менен сүйлөшүп, аларды проблемасын чечип, бактылуу кылып, алар менин кабинетиме ушинтип түшүп кетет да. Ал дагы баягы башкаруунун, туура башкаруу системасынын билгендиктен деп ойлойм. Жумушка чыкканда эле шашып келем. Анткени бүгүн эмне жумуш кылам, эртең эмне жумуш кылам, ошонун баарын билем да. Ошон үчүн ошол ситуацияга жараша келем. Анан негизи каждый день эле жумушта болом. Жумушка келип эле, офисте коюп эле сразу эле могу камераны карайм. Ким бар, ким жок, эмне кылып атат, могу кечеге бүттү. Анан могулар эмнени упаковка кылып атат, отправка даярбы, азыр деген камераны карап эле жумуш кылсаң болот да. Анан ушул биякты карап кеттиби, эмне болду деп эле биринчи эле ушул камерадан жумушум башталат. Көбүнчө эле жумушуңуз онлайн ушул жерде өтөт экенде. Булар пижама. Бизде кулирка деп коет. 100% хлопок. Турецкий. Анан ушул жерде бизде өз текстиль профи деген бар. Ошол жака складтар бар. Аябай ошол жактан ткандарды поставщиктер, өзүбүздүн поставщиктерибиз жеткизип турат. Азыр могу сезон алмашып атканга биз шымы менен тигип атабыз да, штанами. Пижамалар, футболка, штанами. Бизде Россияда баягы үйлөрдө отопление бар болгон үчүн, көпчүлүк домдордо жашаган үчүн пижамалар постоянно кетип турат да. Футболкасы менен, штаны өзүнчө, шорта, короткий шорталары менен тигебиз. Анан дагы азыр уже сезон алмашып, верхний трехниткадан, булар футер трехнитка деп коет. Анан ушундай худилерди, костюмдарды Валберске тигип атабыз да. Аябай Валберсте азыр мондай товарлар запрос көп болуп, мындай жакшы өтүп атат. Продукцияны эми мен канча жыл болуп калды, уже Ивановода жашап атканыма билип калдык да. Биринчи базарларга, садоводторго эмнелер жакшы кетет, кандай расцветка кетет, ошолордун баарын, кайсы размерлер кетет. Россия менен Кыргызстанда айырма бар да. Россияда уже большой размерлерди көбүрөөк тигебиз да. Бардыгын эле өзүм тандачумун. Бүгүнкү күнгө чейин азыр деле өзүм ойлоп таап, иштеп, анан кийин уже продажага чыгарабыз. Бизде Валберс эле интернет аркылуу эле
мен көбүнчө интернет эме онлайн базар деп коем. Ошол интернет аркылуу эле баардык Россия эң көп алган ушу Россия өлкөсүнөн эле. Андан кийин азыр Казакстан бир жылдан бери активный уже Валберстен заказ кылып калышты да. Анан основном ушул товарлардын баарын эле биз Россияга тигебиз да. Ивановага келген күндөн тарта эле онлайн базарда иштедиңизби же башында кадимки базарларга жеткирүүлөр болуп аттыбы? Ооба, биз деген биринчи ачканда кадимкидей базарга деген линейка кылып, аны байлап, мешоктоп, базарга таң атпай алып барып, садовод, Любиного сатып жүргөн учурлар болгон. Азыр жеңилирээк. Бунун баарын коробкага эле салып, анан газелден келишип эле алып кетишет да. Азыр кыйла жеңилдеп калды. Мен негизи көпчүлүгү эле орус улуттагы жарандар менен иштейм да. Могу садовод, Любиного деле алып барганда, ал жакта деле кыргыздар бар да соода кылган. Бүт эле менин клиенттерим орустар болчу. Анан алар бизге таң калат. Анткени заказ берсе эле уже эртеси күн даяр болуш керек да. Бизде деген срочный дегенде түнү күнү эле тигип туруп чыгарып коебуз. Ошол себептен бүгүнкү күнгө чейин алар менен чоң иштешип келем да. Бул материалдар кайсы жактан алынып келет? Бул материалдар Турциядан келет. Бул жакта бизде Ивановада текстиль профи деген жер бар. Ошол жакта складтарда атайын биз үчүн Турциядан алып келип, ошол жакта сезон бою кармашат да. Булар трехнитка футер деп коет. Жанагы худи, костюм, джогерлерди тигип атабыз азыркы күндө. Ивановада цехтен башка жумуш жок да. Основном жумуштун баары мисалы бир мигранттарды көрсөң деле же болбосо бир орустарды көрсөң деле эмне жумуш кыласың деп сурабайсың да, анткени билесиң баары эле цехте швей болуп иштешет. Пижамный материалдар окшойт, Булар пижамный материалдар. Азыр мына жаңы жыл келет, уже клетка, красный клеткалар уже бизде башталат, дефицит складтарда, Валберсте дагы уже жетишпей калабыз тигип. Основном булар жана көрүп кеткен штаны, шорты, футболка, ошондой пижамалар. Орус улутундагылардын табитин кайсы жылдары түшүнө баштадыңыз? Орустардын эмнеси жакшы. Булар баягы биз деген возраст менен анан мындай свет кийбейтин могу деген возрасттарды айырмалайбыз. Бул жакта мисалы үчүн могу зайчик болду, муну 50 жаштагы аял деле алып пижамаларды кие берет да, өзүнө жакса. Ошон үчүн биз деген баягы постоянно новинкаларды издеп турабыз. Азыр могу жаңы жылга уже келе жаткан жаңы жылга даярданып аткан кез. Валберстин онлайн базардан мисалы үчүн сен уктап жазсаң деле соода боло берет да. Ошол жагы ыңгайлуу. Анан негизи азыр деген бүт эле техниканын заманы отпайбы, ошон үчүн буларга биз честный знак, штрих-код, баркод, фотосессия алып, фотосун киргизип, муну билген специалисттер, менеджерлерге бериш керек да. Негизичи сатууну, мисалы үчүн онлайн сатууну билген кишилер алар сатыша алат да. Анан мисалы базарда деле бизде садовод, силерде дордойдо сатууну билбеген киши бул күн кечке турса деле соода кыла албай кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жакта деле башында бизге оңой болгон жок. Кирип соода кылып кетиш, минус плюстар көп эле болду, бирок баарына туруштук берип, баарын түшүнүп, ар бир ситуацияда өзүнүн кемчилигин алып, ошолорду жоюп, анан азыр буюрса мындай жакшы соодага жетишип калдык да. Ижарада турабыз да биз. Анан эми бул Кыргызстан эмес болгондон кийин оңдоп түзөп албайт экенсиң да. Негизи өзүм бул помещенияны алган кезде капкара эле болчу. Эми капкара болчу, алыбыз жетишинче агартып, тазалап кирдик. Негизи ушундай эски зданиялар основном көп да. Ошол жактарда бүт эле мына решение сектор. Ошо суроо талап көп болгондуктан арендасы деле жогору эле болсо керек менимче. Арендасы, ооба, арендасы жакшы эле. Сиз албасаңыз башка бирөө келип алат да. Ооба, даже мен талашып отуруп алганмын ошол жерде, анткени бизге
эми үйлөрүбүзгө квартирабызга жакыныраак болгон үчүн ошол жерден алгам. Менин жумушчуларым баары эле пешком барып келишет, анткени баары эле ушул тегеректе жашашат. Квартиралардын ижарасы Москвага салыштырмалуу бул жакта арзанбы кантип? Москвадан аябай эле арзан. Жумушчулар үчүн бир толе жеңилдик бар экен да, ыңгайлуу. Бул жакта 2-3 комнатаны уже 25 миңге сымат этишет да. Семьяларга, үй бүлөлүү кишилерге бул шаар аябай ыңгайлуу да, анткени квартира арзан, анын үстүнө жумушка эле жакын эле жерден арендага алышып эле, сымат этишип эле, келишип эле иштешип, кайра кечип эле кетишип калышат. 2 жылдан ашык иштеген кыз келиндерге алтын пажак этип, жакшы айт майрамдарда же 8 майрамдарда белекке берем. Анан негизи цехте 5 жыл иштеген швеяларга менде чет өлкөгө саякатка путешествие берем да. Быйыл цех ачып, мына иш тотканыма 6 жыл болот. Бирок 5 жыл болгон менде швеялар бар. Алгандар бар болгон да, буга чейин. Алгандар бар, эми буюрса жакынкы 1 айдын ичинде эс алууга барып келишет. Бул менин бир тууган эжем. Мен цехте жок кезде цехте швеяларга жумуш берип, баардык жумушту аткарган, швеялардын характерин көтөргөн, баарына жумуш берген, зарплаталарды эсептеген менин бир тууган эжем. Ушул мага кырлашып, экөөбүз чогуу ушул бизнести жүргүзүп келе жатабыз. Сиз бул тармакта биринчи ким баштаган? Сиз үйрөткөнсүзбү же эжекеңиз үйрөнгөнсүз? Мен негизи эжем көп жылдан бери швея болуп иштеп жүрчү да. Андан кийин мен чоңойду, мен иштеп баштадым. Эжем ушул сфераны түшүнгөн үчүн анан мен бул жакта жашап калдым. Эжем Кыргызстанда болчу, бала чакалар менен. Анан мага жардамдашып коюңуз, келиңиз деп азыркы күндө ушул жакта чогуу иш кылып атабыз. Мен бул жерде иштеп жүргөнүмө уже 3-жыл болуп атат. Буюрса бул жерге деле көнүп калдым. Бишкекти шаарына иштеп жүрдүк ал жерде. Эми айылга баргандан айылдан жумуш жок болгондуктан ата сиңдим поддержка кылып келиңиз, экөөбүз чогуу цехти чоңойтобуз деп чакырып калды. Ага да макул болуп, азыр ушул убакта швеялар менен иштешип жүрөбүз. Бул түшүк деле эми оңой эмес, ушунча 50 киши менен иштештин өзү чоң бир шаар да. Алар менен түз мамиледе болушуң керек, баары да бирден мамиледе болуш керек. Баарын характерин көтөрүш керек, оор түшүктөрүн айтышат, алар менен сырдашып биргеликте ушу чечишип, анан мамиле курабыз. Анан сиңдимдер кезинде эми Урушуп коебу? Айтабыз. Анан эми бирде кесипте иштешкенде бир тууган деле баары жоопкерчиликтүү болуш керек. Үйдө бир тууган болсок, жумушта кадимки деле ишчи киши деймин. Ушуп да коет, анда көтөрө билиш керек. Жумуш. Анан үйдө болсо, анан бир туугандай жумуштай. Элмира айым болсо 7 жылдан бери Орусияда. Иваново шаарында канча жылдан берисиз? Иваново шаарына 2 жылдан ашып калды. Болбосо 7 жыл болду. 2018 келгенбиз. Анан биякта кандай жакшы цех болсо, жакшы тааныш болсо, бир мындай реклама берип кереги жок да. Бири-бирибизди чакырып эле айым о жерде жакшы экен, акчасы да жакшы экен, шарттары да жакшы экен, документ таза экен. Нелегально иштегендер толтурат, анан документ жагы да азыр кыйынчыраак болуп атат. Анан кыздар чакырышып, былтыр эмес мурдагы жылы келип калдым. Кудайым буйруса, ушул жерге келгенде Кудайга шүгүр, жакшы иштеп атабыз. Иштеп эле таптаза эле туруп калмай эмес, отурган жерден отуруп атабыз. Кайыркөл уюштурат, айттарда токойго чыгабыз, шашлык кылабыз дегендей. Дагы эмне десек, туулган күндөрдө, жаңы жылдарда
швейный производствонун туулган күндөрүндө мынакей быйыл 5 жылдан 6 жылга карады. Анда дагы бир эме кылдык, мероприятие кылдык. Эми биякта кыргыздар көп. Анан кийин ошол кыргыздар менен катышабыз. Кыргызстанда жүргөндөй эле сезилет, эч айырмасы жок да. Москвага караганда бияк немеде мындай тынч, Кыргызстанда жүргөндөй болосуң да, баягы эле Бул жактагы мигранттар дагы эс алганды билет деп атасыз, эс алганды да билет, таптаза эле жумуш эмес, бирок жумушка канчалык басым кылсак ошончо табабыз да. Кайсыл жактын кызы болосуз өзүңүз? Мен Жалал Абад областынын Ала Бука деген районунан болом. Өзүм ошол райондо, центрде чоңоюп өскөм. Ошол жерден ушу мектебим бүткөм, 11-класска чейин ошол жакта жашап окугам. 18 жаштагы кыздын Орусияга келишине эмне себепкер болуп, эмне түрткү болду? Кандай муктаждык болду? Ал кезде мен Кыргызстандан адатта 18 жаштан кийин Кыргызстандан билим алгысы келет, студент болуп көргүсү келет, борбордогу жашоону көргүсү келет. Негизи мен деген мектепте окуп жүргөндө эле ушундай активный кыз болчумун да. Жалаң бири меники болчу да, мындай экинчи деген түшүнүк жок болчу. Анткени атам рахматылык мени ушунчалык эркелетип өстүргөн экен. Анан мындай экинчи деген нерсе эч оюма келчү эмес да. Мен дайым эле биринчи болом депчи. Анан мен окууга тапшырып, анан өзүм каалаган окууга түшө албай калгам да. Анткени баягы шаарды билбегендик, убагында барып окууга тапшырбагандык, ошондой нюанстар болуп калып, өзүм иштейт этип жүргөн окуу жайга түшө албай калдым да. Башка эле окуу жайга кирдим, бирок баягы намыстанып, анан менин өзүмдүн ошол классташтарым өздөрү каалаган университеттерге окушуп баштады. А мен намыстанып эле, таарынып эле кийинки жылы өзүм каалаган университетке келип тапшырам. Бир жыл Россияда болуп турайын деп эле анан келип калгам негизи. Жолдошуңуз менен бул жактан таанышып табышкан экенсиз. 3 балаңыз бар экен. 3 балаңыз азыркы учурда Кыргызстандабы, Орусиядабы? Биздин мигранттар үчүн кандай шарттар түзүлгөн? Жарандыгыңыз? Россиянын жарандыгы. Мен Россиянын жарандыгын алганым кайсы 2018-пи алдым ага чейин. Ага чейин 2-3 жолу депорт болгом. Андай случайлар болгон. Анан мен биринчи азыр балам, улуу балам 4-класста окуйт. 10 жашта. Анан ортончу кызым 1-класска кирди. Быйыл 1-класска кирип 1-сентябрда башкача эмоциялар болду бизде. Анан кичүү кызым кичинекей, алдей, ал 2 жашта. Жайында каникулга барганда апама таштап келгем. Азыр Кыргызстанда ал. Анан балдарым биринчи улуу баламды садикке алып барып каттап атсам, мени баягы бир мигрант деп ойлошту да. Анан ошол жерден айтып баштады. Мигранттардын балдарын садикке алганы уруксат берип калбады беле мамлекет, ошон үчүн бул баласын алып келиптир да, тиги бул деп. Менин показы документтерим карай элек, бирок ошондо сүйлөнүп атканды угуп калдым да. Анан мен очередим келди, киргенден кийин документтер карап, гражданин России да дейт да деп, анан ошол жерден анан мен баягы сөздү угуп калдым. Анан мигранттардын балдарын эле алып баштады садикке десем, анан ооба ушундай закон чыккан, бир эле ай болду уже действовать этти дегенде мен ошону угуп, анан эмне документтер кылыш керек десем, мондай документтерди десе, өлө шыкылдап алып жазып алып, анан баламды ошол садикке киргизип келип алып, анан баягы цехтегилерге, мен цехте иштеп жүргөндө баягы коллектив, эже, бир тууганга боло аласың да, ошол балдар балаң жаныңда, мен да баламды сагындым деп мен балдарымды кучактап өпкүлөшчү да. Анан ошолорго биринчи эле сүйүнчүлүк кылгам, балдарыңарды алып келсеңер болот экен, могу госсадикке берсеңер болот экен, мен төлөгөн акчаны эле силер да төлөйт экенсиңер, документтер мондай документтер жасасаңар болот экен деп айтып, анан алар балдарын алып келишип, документтери менен жардам берип, ошентип балдарга деле бул жакта шарт жакшы.
көп менин тааныштарым, мекендештери Иваново жашагандар бала чакасы менен эле балдарын школго киргизип, садикке берип жашашат. Тигүү тармагында жеке сиздин ишмердүүлүгүңүздө системанын түзүлүп бекемделип калганына 3 жыл болду дедиңиз го. Негизи ушу тигүү тармагында цех ачуу менен материалдык планда кандай ийгиликке жетсе болот? Сиз өзүңүз эмне кыла алдыңыз? Мен байкагандан дагы да болсо бир нерселер бар окшойт, Кыргызстанга кетпегениңизге карагандачы. Мен иш жасай алдым, болду, Кыргызстанга кетишим керек дейт го. Да. Ошол системага түшүп калгандан бери 3 жылдан бери, мисалы үчүн Кыргызстандан үй жай кылдык, бул жакта үйүбүз бар. Анан баягы өзүбүз арзуу кылып иштетип аткан машиналарды айдап калдык. Ата-энелерибизге жардам берип атабыз. Анан башка сфераларга, башка бизнестерге деле аракет кылып, ошол жака барып иштетип, башка бизнес сферада жүрөбүз да, азыр изденүү болуп атат. Негизи Кыргызстанга кете турган пландар бар. Жакынкы жылдары деп эле план кылып атам. Анткени балдарым өсүп атат, балдарым орустардын мектебине барып атат. Алардын тарбиясы мен үчүн аябай важный да. Мен ошодон сарсанаа болом. Мен балдарым менин мотивациям да. Ошого карап жашаймын. Ошон үчүн өтө мага маанилүү. Азыр бүгүнкү күнү быйыл кызымды 1-класска берип жатып да ойлондум да. Ушул жетишпей калдым. Ушул кызым 1-класста Кыргызстандан кирсе болмок. Кеткенге жетишпей калдым. Макул кийинки жыл деп эле аракет кылып атабыз. Эми Алла Тааланын буйругу менен насип кылган күнү кетербиз. Бул жактан кафедагы иштеткен экенсиз, тамактануучу жайды. Ооба, бул жакта кыргыздардын чайханасы жок болчу. Анан кафе иштеткем, экотажный, анан летныйлар бар болчу. Анан өзүбүздүн Кыргызстандагы ырчы бийчилерди чакырып, жакшына концерттерди өткөзүп, 5-6 той өткөзгөм. Анан бир 10 чакты жендек той өткөзгөм. Туулган күндөр бир 50-60 чакты той туулган күндөрдү өткөзгөм. Кыргыздар үчүн аябай ыңгайлуу болчу ал кафе. Анан болгону мен 2 сферада өзүм цехте эле иштеп, кафемди жарымы уже ткан болуп кеткен. Ошентип коюп аралашып кеттик да. Мен кайсыл мен кафеден бияка эле алып келип таштап коер деп олтуруп, анан эки жака чачыраганда, анан бир момент келди. Уже мындай чарчап калат экенсиң андан. Же цехтен жок, же кафеден жок болуп калбайын деп, анан бир эле анын үстүнө балдарым Кыргызстанда каникулдан келип калышты. Анан жапканга туура келди да. Кыргызстанга деле байма-бай эле барып турасыз го. Анан былтыркы жылы беле бир форумду өткөрдүңүз. Максаты эмне болгон ал форумдун? For Sellers форуму былтыр мен Кыргызстанда коюп келгем. Бул форумдун максаты онлайн базары Валберске товардын туура сатуу жолдорун көрсөтүп берүү, анын үстүндө услугаларын аткаруу болчу. Бирок форум негизи мен ойлогондой эле болду. Ал жерден биз Кыргызстандын кыргыз өндүрүшчүлөрүнө жаңылыктарды киргизе алдык. Россиядан 5 спикер бардык. Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүнөн бир 400-500 киши келип, алар үчүн жаңы тармакты айта билдик. Андан кийин бизге чалып байланышкандар, биз менен кызматташкандар болду. Бүгүнкү күндө азыркыга чейин уже кызматташып, результатка чыгып келген өндүрүшчүлөр, швейный цехтер бар. Анан баягы шашып алышып, же акчасынын жоктугунан, же убактысынын жоктугунан кирип алып, анан дальше иштешип кете албай калган швейный цехтер деле бар да. Бирок мен Кыргызстандан эмнени байкадым? Биз форумду уюштуруп жатып, мен Кыргызстанды анча билчү эмесмин да. 14 жылдан бери бул жакта жашасам, ал жактагы швейный цех иштеткендерди таанып атсам, анан ушундай форумдарды, выставкаларды өткөзүп жүргөн организатор менен мени тааныштырышты. Таанышып калсам, ой, монтип салам, ой, тиңдип салам деп биринчи эле услугасынын акчасын алып алып, анан аткарган жумуштары такыр бөлөк болуп калып, ушундай бир алдамчылык десем деле жаңылышпайм да, ошондой нерсеге келип калганда мен
өзүмдүн опытым, өзүмдүн акылым менен ал нерсени түшүнүп калып, убагында биз кишилерди кошуп, анан ошол залды толтурганга мүмкүнчүлүк болду да. Мүмкүн ошол кезде мен ошол нерсени түшүнбөй калсак, биздин залыбыз да толгон эмес болчу. Ушундай ситуацияга калып калышыбыз керек болчу да. Анан баарын өзүбүздүн опытыбыз менен байкап, ал нерселерди кылдык да. Анан аябай мындай женим келди, баягы мени Россиядан келди дедиби, ошондой уюштуруучулардын туура эмес мамилесинен мен аябай жабыркап калдым. Форум өзүнө өзү жабыш керек болчу, анан ал нерсеге чыккан жокпуз. А бирок Форсалерстин максаты, өндүрүшчүлөргө бериле турган максаты өз максатына жетти. Анан могу уюштуруп эле жактары кичине туура эмес болуп калды да. Негизи эле сырттагы мигранттардын куса болгону бул сагыныч го. Ата энесин сагынат, бир туугандарын сагынат, көбүнчө балдар Кыргызстанда болуп калат, бул жерден иштейин дейт да. Кусалык ошол эле болсо керек, Ооба. Жакын болгондо жанында болосуң, алыста болгондо жанында болбой каласың. Ооба, мен ата энем азыр апам эле жалгыз бар. Атам каза болгонуна быйыл 10 жыл болот. Апам айтып калат да, атаңа окшогонсуң сен депчи. Ошонун тарбиясы, атам кичинекейинен үмүт ачып, моуну хочу, моуну кылгым келип атат десем, ооба дечи да. Ооба сен кыла аласың, ооба деп дайымага негедир дем берип өстүргөн да. Ата машина айдагым келип атат, ооба айда дечи да. Мен өмүрү отуруп көргөн эмесмин, ооба айда сен кыла аласың. Ошол сөздөрүнөн улам мен эч нерседен сынган эмесмин да. Атам каза болуп калды, аябай оор тиди бизгечи, мына быйыл 10 жыл болот. Биз негизи 4 кызбыз да. Эркек бала жок. Атам мен үйдүн эң кичинекеймин. Анан өзүм каалаган машинаны алып жатып деле, атам тирүү болсо, ушул жетишкендигимди көрсө деп. Эркек балдар азыр аталарына белек кылып атат го. Эркек уулуңуз жок болсо деле, мына кыздарыңыз ушундай өзү машина подарок этти деп, ошол нерсени кылмакмын деп, бунун баары мындай көкүрөктө эле калып кетет экен да. Көп учурда билем, ушул атам колдосу, мага убагында берген мээрими бүгүнкү күнгө чейин мага жетет да. Ошон үчүн баягы көп нерсе жерде сынбай кылып келатам. Атам көп учурда айтчу да, мындай семейный чоң машина алайын деп ушундай ниет кылчу. 10 жыл мурун атам өмүрү такси кылып жүргөн киши болгон да. Анан жакында эле ошол атам каалагандай чоң 7 орундук машина алдым да. Ичимен ата сизге белек деп ушинтип коем. Кыргызстанга барган сайын Куранымды окуп, машинадан чыгып, ата кызыңыз келди деп сүйлөшүп кетем. Бирок ушул жаман көздөрдөн, жаман нерселерден ушул арбак сактайт деген чын экен да. Мен ошол нерсеге ишенип калдым. Атам ошол кездерде түшүмө кирип турат да. Ошол апам болсо бар. Апам аябай жөнөкөй киши. Анан менин кызым иштеп атат Россияда деп эч мынтип мактанбайт экен да. Анан кийин даже достору, кошуналары мен жөнүндө билбейт экен, иштеп атканчы. Кызым Россияда, кызыма барып келдим депчи. Анан мен Инстаграмдан баягы форум коюп жүрүп чыгып калсам, баары келип атып, сен кызың секшип атат, сенин кызың биякта жүрөт го, сүрөтүм деп келип алып дейт. Анан ооба секшип атат деп коем дейт. Анан ошентип аябай жөнөкөй киши, ошол кишинин өмүрүн берсин, ошол кишини азыр эч нерседен кем кылбай багып келатабыз.
ар дайым бизге дубасын берип, батасын берип келет ошол. Кайыргүл айым, сиз сыртка мигрант болом деген, же болбосо негизи эле Кыргызстандагы деле азыр бизди көрүп аткан өспүрүм кыздар үчүн үйдө турмуштан кыйналып өзүн жоготуп койгон кыз келиндер үчүн чоң бир мотивация бердиңиз окшойт. Аларга дагы стимул, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, ошончо алыс жолдон ат тартып келип, ошол бизге поддержка берип, экенибизге көрсөтүп жатканыңарга чоң рахмат. Ден соолукта болгула, ишиңерге ийгилик.